article, article. Бүгін біз англис тіліндегі артиклдар жөнінде сөз қылмақпыз. Англис тілінде 3 артикл бар. Бұл артикл қырғыз тілінде қолданылмайды. Англис тілінде артиклдің 3 түрі бар деп айттық. Мынакей and, the. Белгілі жана белгісіз артикл деп атайбыз. The белгілі артикл, definite article, the белгілі. Ал эми and бұлар indefinite article, белгісіз артиклдар. Эми эмне үчүн белгилүү, эмне үчүн белгисиз экенин азыр биз сүйлөмдөр аркылуу талдап көрөбүз да. Негизи and n белгисиз артикл экен. Бул белгисиз артикл үнсүз тыгыштардын астында колдонобуз. Үнсүз тыгыштардын астында. Мисалы үчүн гиол. Bu G ünsüz bolatkany giol. Is that a camel? Bu C bolsa ünsüz bolat. Atkönür Is that a camel? He wears a uniform. Jerde damna article uniform. He wears a uniform. I live in a house. Mınaki article, belgisiz article. Bul ünsüz tamga olatat. I live in a house. En ündүү tığıştardын алдында колдонобуз. Мына могу энди. Үндүү тыгыштардын астында колдонот экенбиз. Үндүү тыгыштарды англис тилинде vowel sound дейбиз. Vowel sound. I live in an old house. Мынакей old бул үндүү тамга болуп атат. In old house. Үндүү тамганын астына келди Жол болсо I like an orange. Демек анан үндүү тамга orange. I like an orange. An umbrella десек дагы an umbrella зонтиктин астында келет. An invitation, an apple, an ice cream деген учурларда биз ушул артиклин колдонобуз. Менен артиклди саналуучу жекелги зат атооштун астында asден кийин колдонобуз да. Asден кийин. Мисалы I am using my spare bedroom as an office. Мынакей бул asден кийин article келип атат. Белгисиз артикл. I am using my spare bedroom as an office. Jane is working as an assistant in the doctor's surgery. Bu жерде болсо арала asден кийин n келди. Assistant бул үндүү тамга. Эч убакта минтип айтпайбыз да. As assistant депчи. Jane is working as assistant as an assistant болот. As an assistant. Not as assistant. As assistant деп албайбыз. Жердечи. Мисалы үчүн as assistant деп албайт экенбиз. Туура эмес болуп калат. Андан кийин саналуучу зат атооштордун алдында эмоция менен айтсак, эмоция менен айтылып калса, what деген сөз менен башталса да, what деген. Мисалы, what a surprise. Мынакей карагыла, кайда келди. What a surprise. Кандай сюрприз да. What an amazing car. Кандай жакшынакай машина, кандай кызыктуу машина. Демек, үндүү тамга. What a funny dream. Мына ушул учурларда дагы колдонулат экен. Андан кийин бул сөздөрдү 100, 1000, million, billion деген сөздөрдүн алдында колдонулат. Мисалы, Jill
is 100 euros. Demek Jill 100 euro utup aldı desek 100 euros. A 1000 years ago there was a forest here. A 1000 years ago there was a forest here desek daha. Белгисиз артиклды саналбачу зат аташтардын алдында жана көптүк зат аташтардын астында колдонбойбуз. Демек, мына кеп жерде can you smell gas? Мына бу жерде эч кандай артикл жок болуп турат да. Анан I am wearing red gloves. I am wearing red gloves. Мына бу жерде дагы артикл жок. Бир нерсени биринчи жолу айтып жатканда колдонобуз. Бир нерселерди биринчи жолу мындай айтып атканда колдонобуз да энди. Мисалы, момунда бир сүйлөм турат. A boy was walking down the street when suddenly he saw an elephant. Көрдүңөр, бул жерде a boy бала биринчи жолу айтып атабыз. Down the street when suddenly he saw an elephant. Демек, ал пилди биринчи жолу көрдү. Would you like to go and see a film tonight? Any film, not a particular film. Демек, бир кинону барып көргөнгө да, бир кинону көрөсүңбү деп атат да, биринчи жолу. Эгерде бир нерсени биз биринчи жолу белгисиз болуп турса, ошондо айтат экенбиз. Эми биз кийинки зени алып көрсөк, мисалы үчүн биякта зени алсак, бул definite article экен, бул белгилүү артикл экен. Буну качан колдонобуз? Бир нерсе жөнүндө экинчи рет айтып жатсак колдонобуз. Негизинен бизге нерсе белгилүү экен да, белгилүү. Мисалы, a boy was walking down the street. Suddenly the boy saw an elephant. The elephant was enormous. Мына биринчиде эни алдык, себеби деген бул жерде бала бизге белгисиз да, биринчи колдонот. A boy was walking down the street. Демек, көчө бизге белгилүү. Suddenly the boy. Мына бул жерде каралачы мына. Буякта a boy болчу. Эми бул жерде the boy болду. The boy. Себеби бала бизге белгилүү, ошол бала. The boy saw an elephant. Демек, үндүүдөрдүн астында en келет, an elephant. Эми the elephant. Демек, уже бизге эмне болуп калды? Бул пил дагы белгилүү болуп калды. Мына, an elephant беле эми the elephant. The elephant was enormous. Демек, пил абдан чоң болчу. Эгерде биз сүйлөшүп жаткан адам, биз сүйлөмдө колдонуп жаткан нерсе жөнүндө билсе, анда биз the артиклин колдонобуз. Мисалы үчүн, can I talk to the manager? Демек, can I talk to the manager? Менеджерди билет экенбиз. Да, бул билет экен, ошон үчүн ушундай кайрылып атат. The manager of this shop. Ошол магазиндин менеджери. Your books are in the kitchen. Your books are in the kitchen. Мына, жерде the in the kitchen. You are in the kitchen. You know which kitchen. Кайсы кухня экенин билебиз. Китеп тургандай биз аны билебиз. Could you pass me the salt? Демек, тузду мага берип коесузбу деген. Тузду мага берип коесузбу? Тузду көрүп турабыз. The salt that is on the table. Демек, туз столдун үстүндө турганын көрүп турат экенбиз да. Your glasses are in the car. Десек, мисалы үчүн, сиздин көз айнегиңиз эмеде, машинанын ичинде. The sun, the moon, the earth. Мындай да, бул жерде качан бир гана нерсе жөнүндө жалгыз, мисалы үчүн, күн жалгыз, ай жалгыз, жер, булардын баары тең бизге белгилүү. Ошон үчүн зени коюп колдонобуз. When I was little, I gave some flowers to the queen. Демек, мен кичинекейимде королевага гүл бергем. The queen. The moon looks beautiful tonight. Ай бизге белгилүү. The moon. The cheetah is the fastest animal on earth.
Демек бул жерде сын атооштун күчөтмө даражасында колдонот экенбиз да. Сын атооштун күчөтмө даражасында колдонот fastest дегенде. Анан дагы биз жердин аттары көптүк санда болсо де колдонулат. The United States, the Netherlands, the United Arab Emirates дегенде ушул жерлерде зе колдонулат. She sailed across the Pacific. She sailed across the Pacific. Бул жерде болсо дагы көпчүлүк аралдардын, деңиздердин, суулардын, океандардын аттарын же имараттардын атоодо колдонобуз. It is very hot in the Negev desert. Демек, the Pacific дегенде колдондук. Окшош айтылган сөздөрдүн алдында колдонулат. Мисалы, the same, the cinema, the theater, the right, the left. Мисалы үчүн, my house is on the left. On the left. Демек, биз бүгүн артиклдардын колдонулушун өттүк.